Assalamu alaikum. Урматтуу Россияда, Москва шаарында убактылуу иштеп жүргөн мекендештер. Бир топ убакыттан бери айтылып, кулактандыруу берилип келген Крокус Сити холдогу 22-июнда өтө турган концерт дагы жакындап калды. Биз кыргыздар бардык жагынан өзгөчөбүз. Концертке келүүдө, билет алууда башка элдер 3 ай мурда, 2 ай мурда билет сатып алат. Биз ошол күнү алабыз. Ушул тартипти бузуп, ушул нерсени башкача кылып, мына азыр концерттин даярдыктары жүрүп жатат. Мен учуп келдим Москвага. Эртең 21-нде калган бүт чыгармачылык топ учуп келет. Алар ошол силер күтүп аткан Гүлжүгүт Сатыбеков, Самара Каримова, Борончу, Жанин, Кудулдар, Нарымбек, Ханыбек, ошол Болсун, Талас, кыскасы ар бир айдын алтысы деп аталган менин долбоорумдагы балдардын бардыгы кимди айткан болсо ошонун баары 100% концертке катышмакчы. Бул концертти уюштурган Феникс продюсердук борборуна мен аябай чоң ыраазычылык билдирип кетем. Себеби дегенде мындай чоң концерттик залда биз эч качан концерт койгон эмеспиз. Бул биздин эң биринчи, эң алгачкы концерт болот. Мен ойлойм, бул продюсердук борбор менен иштесек, мындан кийин дагы бир чоң концерттерди мына ушул залда өткөргөн турабыз. Эң башкысы бул компания койгон белектер. 2 жаңы Hyundai Solaris деген машина, 2 күлүк, канча бир телефондор, Турцияга жолдомолор, кыскасы ушунун бардыгы сиздер үчүн. Келип 3 саатка жакын концертти көрүп, анан жакшынакай белектерди Кудай кимдин пешинесине жазып турган болсо, утуп алып кетиңиздер. Баарыңарга ийгилик каалайбыз. Бирөө Кудайга нааразы болот дейт. Жок дегенде лотерея билетине болсо деле бир машина отуруп койбойсуңбу деп. Десе, жогору жактан үн чыгат дейт. Айланай, сен биринчи ошол билетти сатып алчы депчи. Ансыгарды ошол билетти сатып алгыла. Анан кимдин пешинесине жазган болсо, эртең ошол машинаны минип кетесиңер. Чоң рахмат. Баарыңарды концертке чакырам.